Окуу китеби ар бир окуучу үчүн билим алуунун негизги булагы болуп эсептелинет. Бирок окуучунун колуна тийгенге чейин окуу китеби узак жана татаал жолду басып өтөт. Баары предметтик стандарттын негизинде окуу китебинин кол жазмасын жазган автордон башталат. Жазылып бүткөндөн кийин кол жазма көркөм жасалгылоо үчүн сүрөтчүлөрдүн жана дизайнерлердин колуна түшөт. Окуу китебинин кол жазмасы экспертизанын 4 түрүнөн өтөт. Экспертизанын жыйынтыгы менен окуу китеби толукталып, иштелип чыгып, басма иштери жүргүзүлүп, даяр окуу китебинин макети даярдалат. Калгач апробациядан, кайрадан экспертизадан өтөт. Андан кийин гана Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин грифи ыйгарылат. Акыркы версиясы бекитилгенден кийин окуу китебин тираждоо үчүн басмаканага жөнөтүлөт. Андан ары татаал технологиялык процесстер башталат. Терүү жана калыптоо, басуу, брошюралык мукабалоо процесстери жана башка. Ошентип окуу китеби даяр. Окуу китептери даярдалып бүткөндөн кийин Кыргызстандын бардык облусттары боюнча ар бир мектепке таратылып, окуучулардын колуна тиет. Окуу китебин жаратуу бул көптөгөн адамдардын эмгеги. Окуу китептерди даярдоо үчүн билим, тажрыйба жана убакыт гана талап кылынбастан, ошондой эле баалуу жаратылыш ресурстары дагы сарпталат. Андыктан окуу китептерине аярма миле жасоо керек. Эми сиздер ар бир китеп кандай татаал жана узак жолду басып өтөрүн билесиздер. Ошондуктан алардын бизге мүмкүн болушунча узак убакытка кызмат кылышы маанилүү. Китептерге болгон камкор мамиле билимге жол ачат. Окуу китептерин жакшы караңыздар. Китептерди сактаңыздар.